таза суу боюнча. Ош шаарына таза сууга деп бөлүнгөн акча кайсыл жака кетти? Биринчи, эмне үчүн ушул күнгө чейин аткарылбай келген? Ошону укук коргоо органдарына берсеңиз. Кимдин кызыкчылыгы бар? Кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы бар болуп туруп ушунга чейин сүрүлүп жүрөт деп кээ бир биздин коллегаларыбыз айтып өттү. Ошону дыкат жакшы карап берсин. Чындыгында эмненин негизинде узартып келет ушунга чейин аткарбай. Экинчиси, Ош шаарынын ички жолдору боюнча 100 миллион доллар бизге бөлүнгөн акча бар эле, Кытайдан келген акча. Ошол акча кайсыл жака кетти? Эмненин негизинде кетти? Эмне үчүн Ошко бөлүнгөн акча Ошко жетпейт, Ош шаарына? Ошол боюнча урматтуу төрага протокол тапшырма берип койсоңуз сиз дагы аткаруу бийлигине ушул сөзсүз түрдө текшерип чыксын. Ошо 100 миллион доллар акча боюнча. Бул боюнча келишимдер болгон, Сизипин менен келишимдер болуп биздин президент менен ошол убакта келишим болуп акчалар келген. Бишкек шаарына 100 миллион доллар келип иштетилип бүттү. Ош шаарына жетпей башка жака кетип бөлүнүп кетти. Эмне үчүн андай болуш керек? Андай болбош керек да, даректүү чечиш керек.